Сіздер YouTube'дағы Машина Кейджи каналын көріп жатасыздар. Ош шаарында Ошуна базарындабыз. 26 октябрь 2025 жыл. Навесасындагы унаалардын экинчи бөлүмүн ушул видеодон сиздерге тартуулап көрсөтөбүз. Экинчи бөлүмү ушул батыш тарабындагы турган навесасындагы унааларды камтыйт. Lexus GX şu baası жазылып турат. Şuradan başladı. $25.500 uşul. Toyota Camry'nin baası жазылып турат бул жерде. 2005 кыймылдаткычын көлөмү 3 куб, $10.000 бензин газда экен. Honda CR-V 3 2008 2.4 $13.800. Hyundai Grandeur 2018 2.4 benzin. Так, бул $14.000 окшойт, адашпасам. Үстүнөн кайтара жазып коюптур. Не такси деп жазылып турат. Чуркаганы 129.000 километр. Kia K3 2022 1.6 benzin. Bası kaç oldu? Kaça? 1.300.000. 1.300.000 son. Restyling. Ocakta daha bir Grandeur 2018 kıymıldatmışın kölemi 3 kup $13.500 şu. Заводской газ. Hava. Чанган. Чанган модели кандай болуп калат? Чанган X5 Plus деген. X5 Plus Чанган. 2025 Чанган, люк бар. Üzgülерinde повторитель поворота, ачкычсыз кирүү, санариптүү монитор, приборный панель. Русификация болгон деп атат. Электроручник, автостоп. Жакшы эми мында. Моделин да бияктан көрсөтүп коеюн. X5 Plus. Акчасы канча деп атасыз? $13.500 кеми бар дейт. Жакшы. Жаңы алып келген. Пробег канча болуп калды? Пробеги 1000 км. 1000 километр. Бишкектен бияка айдап келип, анан бир аз шаардын ичинде айдалган дейт. Ошол. Так, СЛТС канча деп атасыңар? Бензин экен, э? Бензин, турбина бар экен, жакшы. LED оптикалар 2024. Алдынан санарлары бар, LED туманниктер 2024. 24-тün акырыбы? 10-чы ай экен. Так, салон көрсөтүп койгонда чындагы. Kia Seltos. Мага деле өзү жагат ушундай. Чаккан жакшынакай кроссовер өзү. Айымдарга өтө мындай ыңгайлуу. Тодон түшүү жардамчысы бар, алдыңкы отуруштардын жылуутуусу, желдетүүсү 3 позицияда бар, 2 аймактуу климат болуш керек, автохолд, электроручник, drive mode бар экен, адаптивдүү круиз контроль, добуш менен башкаруу,
6239 километр. Ой, эми жылы жаңы болуп атпайбы. Ушундай. Арканкы орындыктарында да жылытуу бар. Анан Type-C экен мына жакта. Type-C гаджеттерди кубаттоо разъемдору дагы бар. Электрлык экен да, жакшы. Электро мындай ачылып жабылуу да. Жакшы, ушундай селтисти көрүп алдыңыздар. Акчасын канча дедиңиздер? 19,5 миң доллар. Так, батыреле. Бул жакта Kia K5 бензин 1.6 турбина 2020 15.700 доллар ушул. Мына ушундай K5-тин 3-чү муундагы газ эми бул. Көрүп атасыздар, газда деле LED оптикалар. Жол чыйын ичинде жүрүү радары 2021. Тымылдатышын көлөмү 2 куб. Автомат 14,5 миң доллар. Ушундай. Анан айтмакчы, биринчи бөлүмүнө да көңүл буруңуздар. K8 ала турган көрүүчүлөрүбүз, ал жакта 3-4 ушундай K8 жаңы алып келинген жерде да тарттым. Ушундай K8 2021 3.5 заводской газ экен. 3.5 болуп калат экен да. Газдар 3.5 болуп калат экен да эми, 17.800 доллар. Панорама люк. Так, ачкычсыз кирүү баскычы бар. Кара салон, кара кожа. Машина кейджи. Так, бул жерде Kona экен, а? Мындай Kona 2018 1.5 дизель, басы 12,5 миң доллар. Бул жакка да жогору жүрө берели. Өтүп калсам тартып коем, Так, 2020 K5 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, гибрид 17.200 доллар ушул. Гибрид экен. Гибрид болгондон кийин комплектация жакшы болот бунда. Ушундай. Так, бул силерденби? Так, Honda не болуп калып атат бул? HRV. HRV. Американец экен, Басы канча болду? 16 кеми бар. 16 миң доллар кеми бар. 2019 HRV. Ошол эле 4 выдав. Ол АВД деп дагы калат. Полноприводный да. Ушундай салонда ушундай көрүнүштөргө экен. Так, бул жерде Toyota Camry 50-чү кузов. Гибрид экен. 2012 2.5, басы 16.700 доллар. Ошол. Так, бул жерде жаздар да коюп коюп турган, таптаза жаз. 2004 820 миң сом ушул. Kia K3 көрсөтөйүн. 2019 12.900 доллар. 1.6 бензин. Бул жерде Honda Accord, оң руль. Таптаза бар. Ол жакшы. 2001 1.8 1500 доллар. Караңыздар. Жүрүп эле, жерде Spark'ты да көрсөтүп коеюн. Ошол эле Spark 2 2017 7200 доллар.
Honda CR-V 3. $2008 salon qara koja, $13.700. Toyota Camry 55. Reklama göstermek ha. Ova. Tezgah çıkarabыз. 2015 $16.300 eкен. Анан бул Honda CR-V 2. Açta tecrübe. Ова. Люк бар, 2006, 165 000 километр чуркаган, европеец, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат, $12.800. Toyota Camry 55. 50 geçirесіздер, 50 болды. 2012 родная краска, Корея деп жазылып турат. Басы $17.000. Люк бар. Так, санатанда көрсөтөйүн. Мындай саната. New Rise, родная краска, 2021. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, заводской газ. Так, дөңгөлөктөр ушундай. Канча бол пробеги? 135 000 километр экен. Айдоочунун отурушунда мынандай электро жылдыргычы бар. Жана 3 позицияда жылытуу жана желдетүү бар. Планшет монитор коюлган. Ушундай 2021 март экен, Март. $13.300. Так, урматтуу көрүүчүлөр, так, бул Camry'ни көрөйүнчү. Басы жазылса көрсөт экен. Басы жазылыптыр, сонун көрүнүп турат. Таза жакшайып. Camry 70-чи кузов. Гибрид эмес. 2018, $22.500. Корея. Панорама люк, алдынан сонарлары бар. Саллашуга кире берген Кудайга. Көрүнүшү бирок жакшы. Мына ушундай унам менен бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Машина KG каналына жарнама берем десеңиздер, байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118.